Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймус каналынын жалпы көрүүчүлөрү, мына ушул кечте кайрадан сиздер менен түз эфирде жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Мына ушул кечтин калган бөлүгүн мыкты маанайда өткөрүүнү каалап турган болсоңуздар, анда биздин катарга кошулсаңыздар болот. Алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сиздерге сонун музыкалык чыгармалар жана жылдыздуу конокторубуз келген. Кызуу маектин үстүндө отурабыз. Демек сиздер да ортоктош болуп бизге байланышка келсеңиздер болот. Биздин координаттар 0312 97 50 05. Бул түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары 0706 коду менен бизге ушул эле номерге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Бул саатта Айпир Адамкулова кызмат кылам. Ал эми бүгүнкү сиздерге тааныштыруучу конокторубузду сиздерди күттүрбөй тааныштырып өтсек, баарыңыздар жакшы билгендей, биздин каналдан эң мыкты клип катары кетип жаткан, эң сонун тартылган клип Келин Келгенскийдин жаратуучулары шоумен Азамат Исмаилов жана Азимхан Рахатов. Кош келиңиздер. Саламатсызбы? Эл журт менен амандашып алыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр, Кеймустун бардык угармандары, көрөрмандары, колдоочулары десек болот. Барыңыздар менен учурашып атабыз. Кандай жатасыңар? Көрмөйсүңөр болот акыр. Азимхан учурашып коесуңуз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим, Бишкекте жашаган бардык тургундар, сиздер менен бул дуэт тармак шоколад барыңыздарды бүгүнкү күнүңөр менен куттуктайбыз. Анткени бүгүнкү күнгө чейин жашаш бул аябай оор. Ар бир күн биз үчүн байрам да. Эң сонун мына ушундай учурашуудан кийин биз старт деген сөздү айталы дагы баштайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө кызыктуу суроолорду күтөлү. Эгерде анчалык оригиналдуу болбой калса, биз эфирден жаңыртпай эле коебуз. Ошондуктан оригиналдуу кызыктуу болуш үчүн сиздер мыкты ойлонушуңуздар керек жана мыкты суроолорду жаратууга аракет кылыңыздар. Эгерде мыкты суроолор жарала турган болсо, бизде Фабрик Шокодон сонун таттуулар бар экен. Кеймус деген жазуусу менен биргеликте. Мына ушуларды ыйгарууга биз даярбыз. Демек баштадык. Анда ага чейин биздин көрүүчүлөрүбүз байланышка киргенче мен өзүм суроолорумду берип берейин. Келин Келгенский деген сонун клип жаралды, ыр жаралды. Бул ырдын жаралышы жана эмне болуп дуэт болуп калдыңыздар? Айтып берсеңиздер. Негизи Кыргызда баягы эле тууланчылык. Бул Азимхан Рахатов, Азимхан өзүнүн иним болот. Көз аталаш бир тууганбыз. Биз мурун тамашада ойноп жүргөндө биздин артыбыздан бул Азимхан да келип өзүнчө дагы бир УК номер 5 деген командада ойноп жүргөн. Ошентип шоу бизнес дүйнөсүндө талаасында кымбатташып калганбыз. Андан тышкары тууганбыз. Анан анча-мынча жардам берип жүрчүмүн. Анан мен үйлөнгөндө, былтыр үйлөнгөндө Азимхан ошо байкеме жеңеме деп туруп, ошо Келин Келгенский деген ырды ырдап берген да биздин тоюбузда. Сонун аранжировка менен мыкты ырдап берген. Элдин баарына жаккан, бизге да жаккан. Ага чейин ушундай тамашалуу ырларды өзү стили ушундай тамашалуу ырларды бул тамашоодо ырдачу да өзүнүн командасы менен. Ошол анан кийин тойдон кийин сунуш болду. Кел Азимхан ырың жакты, рахмат. Текстин бир аз өзгөртөлү. Мен да кошумчадан кошоюн деп анан экөөбүз отуруп кайрадан текстти кайра жаздык. Башка аранжировка кылдык. Ирлан Талайбеков деген сөзү болгондо Азимхан Рахатов, аткаруучу Азимхан Рахатов, Исмаилов Азамат. Аранжировка Ирлан Талайбеков, клип тарткан Алмаз Кудайкулов рекламалар. Ошондон анан чыгып кетти. Анан тамаша катары ырдап. Бизде бардык эле адамдар серьезный бардык нерсени мындай жашоодо баягы күлкү шат кичине азыраак болгонго байланыштуу адамдарга жөн эле ырдап койбостон бул ырды жакшылап укса мааниси жакшы да. Биякта Келгенский деп баягы шаардыктарды бир астынан подкол кылганбыз. Тамаша чымчып кеткенбиз десек болот. Экинчи жагынан ырдын өзүнүн мааниси баягы үйгө жаңы келин келип атат, баардык кубанып атат, жакшы болуп атат. Анан экинчи Азимхандын ырларында, текстинде бата берген жери бар да. Сөз ташыбай, кеп ташыбай, төш ташыган келин болду деген сыяктуу. Өтө мындай маанилүү бар, тамашалуу, баарына жакшы маанай тартыла турган ыр. Насаат ыр мындай. О, жакшы. Азыр сөзү эмне болуп жазылып калган туурасында Азимхандан кененирээк сурайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө бул клипти эң алгач көрүп албасак болбойт. Сөзсүз түрдө Келин Келгенский аталыштагы клипти көрүүчүлөрүбүз өтө көп суранып баштады акыркы учурларда. Жана бул мүнөттөргө чейин суранып атышкан. Анда сиздер үчүн биз бул клипти коюп берели. Андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөбүз.
эле чошка макияж жасанып, той деген сонун бардыгын иштак, эртеден кечке жыргаша текки жак. Келин келгенски, чайдан куйгански, кайнене кайната жыргагански. Келин келгенски, үйдө отургански, күйөөсүн аябай семетип бакански. Алыстан чырап келет кудалар тарап, бири-бирин алар сынап карап. Эй, келин, келин, бизге чайдан бериң, күйөөңө мунал бер деп эркелегиң. Эртең менен турасың, корону шыпырасың, наңга камыр журасың, майлы курда курасың. Жактап алдым, келин үчүн эмнегеги, мыкты келин бол, только вперед и тормози. Келин келгенски, чайдан куйгански, кайнене кайната жыргагански. Келин келгенски, үйдө отургански, күйөөсүн аябай семетип бакански. Келин келгенски, чайдан куйгански, кайнене кайната жыргагански. Келин келгенски, үйдө отургански, күйөөсүн аябай семетип бакански. Айырма жок, аяктык келинсиң, кайненеңе өмүр бою тазим этесиң. Ушак айтып сүйлөшкөндү сен жакшы көрсөң, анда кайненең менен мыктына бар диксиң. Келин келгенски, чайдан куйгански, кайнене кайната жыргагански. Келин келгенски, үйдө отургански, күйөөсүн аябай семетип бакански. Сөз ташыбай, кеп ташыбай, төш ташыган келин бол. Таң атпай туруп чай берген ыймандуу сен келин бол. Үйдө тампичке көбөйтүн, көшө көңүл көгөртүн. Кайненеңди какпа, эчти катуу жаппа. Артыңарды мал басып, алдыңарды бала басып. Кармашкан кол үзүлбөсүн, анайыңа эч чөкпөсүн. Эми эмне десек, 2 жашка калорубуз. Пачка бала төрө, батыра тене болгула. Çaydan kuyganski, kaynene kaynata jırgaganski. Gelin gelgenski, үйдө oturganski, kүйөөsүн аябай семетип бакански. Gelin gelgenski, çaydan kuyganski, kaynene kaynata jırgaganski. Gelin gelgenski, үйдө oturganski, kүйөөsүн аябай семетип бакански. Арина! Не oldu? Мен эчтеке кылган жок, чай кайнап, чай ичпейсиңер жүрө. Давай, азыр келебиз. Жакшылап даярда. Келесиңер да, тез барын даярдап коеюн. Жүрү кызым. Жүрү. Барасыңар да. А биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Кефир программасын көрүп жаткан учуруңуздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, ал эми мына ошол келин келгенскийде ырдаган жигиттер бүгүн бизде коноктоо. Мыкты суроолорду бергиңиздер келип аткан болсо, анда биз сиздерди күтүп калалы. 9750 05 0706 коду менен WhatsApp аркылуу билдирүү жазыңыз. Андан сырткары ушул эле номер 9750 05 бул түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Ардактуу теле көрүүчүлөр, барыңыздарды күтүп калалы жана эң оригиналдуу суроолор үчүн бизде белек бар. Бизде болсо эң алгачкы келген байланышта көрүүчүбүз бар экен. Дароо кабыл алайын. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келдиңиз. Атыңыз ким? Менин атым Гүлипа. Азыркы ыр жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Жанагы сөзүндө кичине туура эмес болуп калыптыр. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген туура эмес. Мал артта болбойт, адамды ээрчибейт, алдыда болуш керек, адамдар айдаш керек. Ал эми бала болсо артта калыш керек. Ошону тууралап койсо. Анан дагы бир суроом бар. Мында мурунку тиги табышмак оюнуңарда мен үчөөнү тапкам.
Так ушмакты биз мурунку оюндарда биз жыйынтыктап койгонбуз. Аны биздин режиссердон өзүнчө байланышка чыгып сурап алсаңыз болот. Ал эми сөзүнө бир аз тийишип кетишти окшойт, Чынында туура эмесирээк болуп калганбы? Жок, мындай болот да, биз тойлордо алып көп алып барабыз да. Анан тойдо көп апалар, аталар, улумунда байке эжекелер ушул сөздү көп айтат. Алдыңарды мал бассын, аркаңарды бала бассын. Же болбосо алдыңарды мал бассын, аркаңарды бала бассын депчи. Анан мурун бул суроону көп ойлончу элем да, ушул суроонун үстүнөчү. Кимисиники туура, алдыңарды мал бассын, артыңарды бала бассынбы, же алдыңарды мал бас, аркаңарды бала бассын депчи. Анан экөөнүн тең туура жообу бар экен да. Эми ар ким ар кандай көрөт деген сыяктуучу. Анан улумуңардан сүйлөшсөк, ар кимдин ою ар башка чыгып калат. Мисалы үчүн мындай дейт: алдыңарды мал бассын, аркаңарды бала бассын деген. Мисалы үчүн алдыңда айдаган малың болсун, алдыда минген малың болсун, мисалы үчүнчү. Дайым артында, сенин артыңдан калган туягың болсун, бала чакаң болсун деген маани дейт. Экинчиси болсо, алдыңды бала басып, аркаңды мал бассын дегенде, сенин алдыңда дайым ойноп жүргөн, сени кубандырып жүргөн небере, чөбөрө, балдарың көп болсун. Мал, дүнүйө, бийлик, байлык деген баары артыңда болсун. Малга көңүл бурба деген. Ошол боюнда алдына коюп койгон. Анан экөөнү тең эки жактыкың туура экен да, мындай ойлоп көрсөк. Анан ар бир адам өзү кандай түшүнөт, кабыл алат деген. Башында биз деле ушул суроонун үстүнө көп талкуулап жүргөнбүз. Улумундардын көбү ушуну айтышты. Анан аягында айырмасы жок, жыйынтык экен анан. Сөзгө кайсыл жерге келсе ошол кетпеш. Демек түшүнүктүү, ар ким өзү каалагандай айтса болот экен, Бирок көп учурда тойлордо ушул сөздү алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын айтышат да. Түшүнүктүү. Бала артта болуп калса болбойт экен да. Алдыда туруш керек да болот. Түшүнүктүү. Ал эми ушул ырды сизге жазууга кайсыл учурда жаздыңыз эле же атайын ушундай бир элдин маанайын көтөрүүчү ырлар жазайын деп пландап жүрдүңүз беле? Мурун көптөгөн күлкүлүү ырлар жазгам. Кожаный куртка, Кудай буйрса деген ырлардычы. Анан өзүм кышында жазгам бул ырдычы, текстин жазып, андан кийин Адалат байкенин свадьбасында ырдап бердим. Негизи экөөбүз тең тамаша жагында Азимхан өзү инеме ырларды аябай жакшы жазат да. Отуруп алып, бүгүн жанр рэп деп коет го, жактарга рэп стилинде ырдайт. Биз дагы тамаша ойноп жүргөндө жанагы Бишкектин жолдору деген тамашаларды чыгарганбыз, мэрге тийишип. Жамгыр төктү, кар жаады деген ыр жана. Угуп жүргөнбүз аларды. Ошолордун баарын анан айт Азимханга сунуштадым, инем кел. Көп түксө көл болот, көл түксө сел болот дейт. Бекизак колдон келет, анан көрөп көз бир тууган болгондон кийин, мен сенин байкең болгондон, мен сенин ийиң болгондон кийин, көз бир болуп дуэт бололу, сен тармал бол, мен шоколад болоюн. Алдап туруп, ырдап чыктым. Демек түшүнүктүү. Ата өзү келген байке, продюсер болуп келгенсиз мага. Мени чыгарып коюңузду, Сиз менен клипке тартылсам мени эл көрөт эле деп. Түшүнүктүү. Займоп эме да. Эң негизгиси мыкты ыр жаралды, эл жакшы кабыл алат десек болот. Байланышта көрүүчүбүздү кабыл алып коелу, саламатсызбы? Деп атсак, бизден алыстап кеткен экен, кайрадан чочуп кеттиңиз окшойт. Байланышка келип коюңуз, биз сизди күтүп калалы. Ал эми бул жакта болсо билдирүүлөр келип атат, аларды жаңыртып койсом. Азамат байке, жубайыңыз менен кантип тааныштыңыз эле? Азимхан байке, убагында тамашоодо катышып жүрдүңүз эле, кийин чыкпай калдыңыздар. Мунун мааниси эмнеде дептир? Мааниси деп койгон экен, эмне үчүн чыкпай калдыңыздар деген. Тамашо чыкпай калган себеби 5 жыл тамашо ойнодук да. Мектепти бүтүп, балдарым бар окууга кетип калышты да, окуп кетишти. Биздин команда балдары азыр ар кайсы жакта окушат. Мен да ошо окууну тандап койдум да. Тамашоду 5 жыл ойнодук, Кудай буйрса. Дагы да ойнойбуз. Азыр бирок стендап комеди Бишкек деген проекттен жоголгон жок, ырда чыгарып койдук, атайын элдер билсиндер. Ар бир нерседен өзүнө убагы болот эмеспи? Тамашада ойноп жүрдүк, эми кийинки этап коюш керек деген сыяктуу да. Ошол азыр өзүнчө долбоорлорда. Жубайыңыз туурасында сурап өттүлү, кантип таанышып калдыңыздар эле? Жубайыбыз менен Капыстан таанышып калганбыз, мындай кандай десек, тагдыр да. Тагдыр бизди жолуктурду деп коет. Көптөн бери үйлөнөм деп аябай максат коюп, өзүм сүйүүнү таппай, элдин баары сүйлөшкөн кыздар менен жүрсө, мен жалгыз жылдыздары карап жалгыз калчу элем. Анан коюп мен да үйлөнөйүн, өзүм сүйүүнү табайын, бактылуу болоюн деп Кудайдан күнү түнү суранып атып, булам письмо жөнөтүп. Таанышып калгансыздар, Суранып атып таап алдым. Таанышканда эле дароо жакты. Таанышканда эле дароо жакты. Негизи кичинекей иниси бар, билесиз, ошону сейил багына бакка жаш квартирага
эс алдырган, ойноткон, сейлеткен алып чыгыптыр. Ошол жактан капыстан жолуп калып, кичинекей балдарга жакын, ошо кичинекей бала менен сүйлөшүп, баласы энесине подход жасап, анан өзү менен таанышып, келбети, жүрүм туруму, ой жүгүртүүсү, келечек болгон максаты, тарбиясы, баягы энесин көрүп кызын алат го, ошонун баардыгын салыштырып көрүп, келечекте мага жакшы ыймандуу, мени сыйлаган аял балдарыма жакшы эне, ата энем үчүн жакшы кыз болуп берет деп сразу эле дароо эле эртеси күнү сунуш жаздым. Мага турмушка чыкпайсыңбы деп. Бирок ушул эле сөздү бир романтикалуу сөз, романтичный айттым да. Башкачараак айтылган, Ойлонуп көрөлү да, бир жуманын ичинде чечимге келдик. Тем деди, мен алам дедим. Ушу жөн эле күтүп, бир жыл 2 жыл сүйлөшүп эле убакыт корот, не кылабыз? Чечкимде бололу дедим. Жактым, месаж жактым, жакшы. Эмне, бактылуу бололу деп. Убакытты созуп эмнеди, Ооба. Түшүнүктүү. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, жоопторду алдыңыздар болуш керек. Кийинки көрүүчүбүз Баняшка келиптир. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Атабыз, атыңыз ким? Менин атым Раушан. Раушан, кандай сурооңуз бар? Биринчиден саламатсыздарбы, Азамат байке? Сиздерге ийгилик. Анан клип тууралуу аябай жакшы болуптур, жакты бизге. 3 жылдан кийин өзүбүз ошондой болуп калам деп ойлобойсузбу? Келинчеңиз айт десе кыйып болуп дегендей. Сурооңузду дагы бир жолу кайталап койсоңуз. 3 жылдан кийин клиптегидей. Келинчеңиз айт десе кыйып болуп калам деп ойлобойсузбу дейт. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат, Раушан, Баняшка келип калганыңыз үчүн. Жакшы суроо болду, Ооба, 3 жылдан кийин деп. Ооба. Бул негизи илгери адам баласы жаралгандан бери келет, кан көбөлүү масала экен. Күмөндөр байкебиз дагы бир жол эмес, бир топ жолу чыгарган. Бул үстүндө сатиралар чыгарган. Башында кыйрат өгөнсүп тепсен төркүүгө кол кирип кетти. Анан алдыга айдап алам, анан бир күн эле тиги самын алып берип койчу деп эле жумшаган мен, кайра өзүмдөн алган мен болуп атпайм деп атпайбы. Башында эркектер ушинтебиз, анан аягында баш эткенбиз деген сыяктуу. Бирок неме, келинчек мени сыйлайт. Чындыгында баардыгы тамашасына, бирок айтып коет го, ата эненин ыраазычылыгы Кудайдын ыраазычылыгы депчи. Эң биринчи ата энебизди ыраазы кылыш керек. Андан соң аялдарга, баардык кыздарга аял затына айтылган сөз бар, күйөөңөрдү ыраазы кылган депчи. Күйөөңөрдү уксаңар, сыйласаңар, ошондо баардыгы жакшы болот деген. Келинчеги мени сыйлайт, угат айткан сөзүндө. Чай кой дебейт мага. Я, деген өзү бар, чай кой. Ушундай. Кудай буйрса, баардыгы баштан болот. Баары жакшы, Кудай буйрса 3 жылдан кийин эч нерсе өзгөрбөйт. Өзгөрсө жакшы жакка өзгөрүшү мүмкүн. Муну болсо ошо бир аз өзүнө ишенбеген эркектерге тийишип кылып койгонбуз. Түшүнүктүү. Бул жакта билдирүүлөрдү жаңартып коеюн. Салам алейкум, Азамат байке. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Кийимиз каналына чоң рахмат деп адилет жиберген экен. Азамат байке тамашалоого чейин эмне менен алектенгенсиз дейт. Негизи биз сүрөт окуу жайын окуганбыз, сүрөтчүбүз, анан тамашалоого чейин сүрөт тартчыкпыз, өзүнүн окуу боюнча эле жүрчүкпүз. Анан тамашалоого капыстан качып калдык ал жакка. Андан кийин тамашалоо менен болуп калдык. Анан тамашалоого чейин кызык жадайын бир передача бар болчу, ошол жакта чыгып жүрдүк. Киного тартылганбыз, эң биринчи башаламан деген. Ошонун арты менен чыгармачылык болуп кетти, өзүмө дагы жагат. Азыр болсо Азимхан, мен экөөбүз, анан дагы тиякта досторубуз менен бурдак ойногон жигиттердин командасы бар. Ошолор менен биригип жаңы Чебер компания деп өзүнчө бир кичинекей чакан ишкана ачканбыз. Ошол жакта баардык чыгармачылыкка тиешелүү сүрөт тартуу боюнча, торт кондитерский ачканбыз, торт жасаган боюнча. Андан тышкары ушундай клиптерди, роликтерди тамашалоо, ырларды жазган боюнча, кино тартуу боюнча, жаңы долбоор жүргүзгөн атканбыз. Ошондой ошол жаңы чыгармачылык жабык менен чеберлер деген сыяктуу мастерлер чогулуп өз кичинекей ишканабызды. Кудай буйрса, жаңы долбоорлор менен, жаңылыктар менен сүйүндүрөбүз. Жакында көргөзмө уюштуралып атабыз. Кыргыздын атактуу, сыймыктуу чыган инсандары деген темада. Биздин бул күнгө чейинки баардык өтүп кеткен улумундагы биз сыймыктаган аталарыбыз, апаларыбыз дегенде, анан азыркы күндүн мыкты инсандары сыймыктанган. Анан келечектеги инсандардын көргөзмөсүн уюштурабыз. Эң сонун жакшы пландар бар экен. Ал эми Азимхан, сиз деле мына ушул иштерге аралашып жүрсөңүз керек. Азимхан биздин немеде менеджер. Менеджер болуп. Айтып атпайбы тууганчылык депчи биякта.
Демек туугандардын баарын ала алгансыздар, э? Жок, мен эле пока. Пока бир эле тууган. Калган туугандарда талант жок болот деп. Түшүнүктүү. Таланттуу туугандарды ала ал дегенбиз. Анан таланттууларды дагы өсүп келатат, Кудай буюрса. Калган туугандар кичинекей да. Чын эле ушул баягы туугандар арасында баягы кандан өтөт эмеспи ар бир талант деле. Сиздерге деле балким ата-энеңиздер ушундай тамашакөй адамдарбы? Ушул туугандар баягы ушул тамашоо жагында тамашалап жүргөн, тамашалуу ырларды жаратып жүргөнүңөр бул бир нерседен келген окшойт. Негизи эле экөөбүздүн аталарыбыз кыйын киши. Кыйын негизи. Аталарыбыз тартып калганбыз уже. Азимхан атасы менен байкем болот да. Атамдын кичүү иниси да. Ал дагы тамашакөй шаңдуу байкем. Азимхан атасы. Менин атам да комуз чертет. Манас айтат. Демек чыгармачыл адамдар, э? Спортсмен бывший. Физкультурада бүтүп. Манас айтып күлдүрөт да. Чын айтып атам, тамаша. Мындай тамашалуу иретте Манас айтат да. Прикольный Манас айтат. Жакшы экен. Кандай сиз Айпери эже ден соолуктооңуз жана Азамат байке жаныңдагы жигитке да чоң салам дейт. Ал эми Азамат байке сизге суроо. Өкүл апа ата ким болду? Сизди жубайыңыз семиртип багабы же сизби дейт. Эля деген көрчүбүздөн келген экен. Негизи Өкүл атаны кыргыз элине атактуу ата алыс кеткен, биз сыймыктанган, эл сыймыктанган Алык Туткучев деген төкмө акыныбыз бар, байкебиз, ошол байкебизди анан апабызды Өкүл ата кылып шайладык. Бул байкени шайлардан максат негизи агасын көрүп ийнеси өт дейт го. Бизде дагы бизге туура жол көрсөткөн, туура акыл эс айткан, багыт көрсөткөн Азамат мындай бол, тигиндей бол, жашоодо муну кылсаң жаңылбайсың дей турган жакшы өкүл ата тандап, бизге чыныгы баягы өзүнүн байлыгы менен эмес, атак даңктуулугу менен эмес, адамгерчилиги менен, акыл насааты менен туура багыт көрсөтө турган инсанды тандадык деп ойлойм. Ал байкени өкүл атамды Өкүл ата койгонго чейин эле чыгармачылыгын аябай баа берчүмүн. Ырларын аябай укчумун. Анан өзүнө барып сунуштасам макул деди. Сен макул эми сага өкүл ата болуп берейин. Сендей өкүл бала да керек болчу мага деп. Ошол. Экинчи суроо боюнча. Экинчи суроо боюнча эмне болду? Жубайыңыз сизди семиртип багабы же сизби? Азыр 15 килограммга үйлөнгөндөн бери 15 килограммга семирдим. Толдум. Демек, оор бас дем алыш кыйын болуп калды. Курсак чыгып калды, ошон үчүн жастыкты коюп отурабыз. Көрсөтпөй, кое алгансыз. Аялымды семиртип тескерисинче арыктатайын деп атам. Өзү эле фигурная, бирок ошон үчүн семирип кетпесин деп атам. Бизге семирсек болор, аялдарга көп жараша бербейт да. Биз семирсек биз мамалашка болуп калабыз. Түшүнүктүү. Азыр менин суроолоруман сырткарыдагы көрүүчүлөрүбүздүн видео суроосу бар экен. Ошол суроого назар салып алалы, андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Assalamu alaikum Азамат байке, менин атым Айрамбек. Мен сизге мындай суроом бар. Эгерде сиз тамашада ойнобогондо, анда кайсыл кесип тандамаксыз? Сизге чоң рахмат жакшы сурооңуз үчүн жана жоопту биз Азамат Исмаиловдон алалы. Рахмат. Айбек мырза, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сурооңуз абдан жакшы болду. Эгерде сиз тамаша ойнобогондо кайсы кесиптин ээси болмокчусуз десеңиз, анда ар бир айдын алтысында кудул болуп жүрмөкпүз. Ар бир айдын алтысында тартылып жүрмөкпүз, ошо. Же болбосо бизнесмен болуп кетип, байып кетмөкмүн эле. Миллионер болуп. Тамашага бармап калды деп коебуз. Түшүнүктүү. Тамаша. Билдирүүлөр жогорутуп койсо, кутмандуу кечиңиздер менен Азамат жакшы бир тамашаларыңдан бөлүшүп кетсең, ишиңе ийгилик деген экен. Рахмат. Азыр көп тамашалар менен бөлүштүм, иним бөлүштүм тамашалар менен. Иним да азыр пиар кылып атат, реклама кылып атат. Баягы бул учурга чейин тамашалуу ырларды көбүрөөк жаратып калам деп эдиңизби? Балким дагы бир ушундай ырларыңыздан эл журтубузга ушул жерден эксклюзив катары ырдап береттирсиз. Барбы тамашалуу ырларыңар? Кыска нуска дегендей. Тамашалуу ырлардан узун да. Кожаный куртканы ырдап берип койду. Кожаный куртка мода болот. Эме бир
бир ыр бар, тамашалоочу. Баарыбыз билебиз, карай берем деген ыр бар эмес беле? Карай берем деген ошол ырды башкача кылып коебуз да. Ырдай берейин. Ырдай бериңиз. Карай берем, мончонун жыртыгынан карай берем. Айтпа бара, мындай ырдарды давай жүр деп. Түшүнүктүү. Мына ушундай сонун биз маекти улантып берели. Ардактуу эле көрүүчүлөр, бизге байланышка келсеңиздер болот. Номерди дагы бир жолу эскертем. 975005 түз байланыштын телефону жана WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Алардын катарындагылар мындай. Азамат байке, сизге суроо дейт. Биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинде ар бейшемби ойлоншоо интеллектуалдык оюн болуп турат. Бизге келип конок болуп кетиңиз. Алдын ала рахмат деп Мээржан жиберген экен. Көрүсөң, чакырсаңар барабыз. Чакырган жерден калба дейт. Чакырбаса барба дейт. Азамат Азимхан, биринчи мугалимиңди эстеп кечээ майрамы менен куттуктадыңарбы дейт. Биринчи мугалим биринчи мугалим Дүйшен агайыбыз азыр жок деп коет. Баягы мугалимдер азыркы учурда майрамын өткөрүп жаткан учурлары октябрдын 1-нен 1 жумалыгы ушул мугалимдерге арналган эмес. Шайлоодон кийинки жума ушул мугалимдерге арналды. Демек, баягы сиздерде 1-класста окуткан мугалимдерди эстедиңиздерби деген суроо окшойт. Мен өзү 5-класска чейин башка окуу жайда окугам, 5-класстан кийин башка окуу жайга которулуп кеткем да. 5-класска чейин 66 орто мектеп окугам, анан кийин 5-класстан кийин тиги Көркөм сүрөт академиясынын окуу жайына которулуп кеткем. Анан 1-класста берген мугалимдерибиз азыр көбү алдакта иштебей калган, пенсияга чыгып кеткен. Алар менен 5-класска которулуп кеткенден кийин деле байланыш жок. Ошол себептен биринчи мугалимди куттуктай алдым. Анан 8-9 мугалимдерди куттуктадык. Азимхан, сизчи? Мен 11 жыл 5-гимназияда окудум. Улуттук компьютердик гимназияда. 2 мугалимим бар. Бул 1-класстан бери 4кө чейин, андан кийин 5-тен 11ге чейин окутканчы. Буюрса эртең куттуктайм. Бүт элек азырынча майрам, э? Анткени шайлоо кечээ эле бүттү, голосованиянын жыйынтыгы бүгүн чыкпадыбы? Ооба. Ошого жараша да. Ооба. Баляшка келген кийинки көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз. Атыңыз ким? Атым Мирбек. Тегин ала Кушбоңбек болсун. Рахмат. Сен бул кийинки убакта чыгармасы таптырап тамашадан чыккандан кийин өзүңчө жеке концерт бербей көрүнбөй калдың го? Жеке концерт бербей алдым. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып койсоңуз жакшы болот эле, бизге жакшы болбой калды. Силер кийинки күндөрдө ошо жеке концертиңерди бере албай көптөн бери көрүнбөй калдыңар дейм. Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Дагы сурооңуз барбы? Жок, болду. Чоң рахмат байланышка келгендигиңиз үчүн. Тамашаодон кийин алып эле биз бирин-сирин реклама роликтерге тартылып, тиги мындай болуп калдык. Майда чөтө клиптерге тартылып калдык. Анан азыр үйлөнгөнүзгө, үйдө отургансызгы, семирт багылгансызгы болот азыр. Анан каникул десек болот бир аз. Андан тышкары жаңы ошо ишкана ачып ошонун артынан чуркап жүрүп, кино тартабыл деп тигинин артынан өз жаңы долбоор уюштуруп атабыз. Кудай буюрса, жеке концертти октябрдын аяк жагында беребиз өзүбүз. Быйылкы жылы, э? Ушул жылы, бир айдын ичинде. Демек, жакынкы күндөрдө эле. Жаңылыктар аябай көп. Кудай буюрса. Жетишпей атабыз. Кудай буюрса баары жакшы болот. Жаңылыктардын кайсысын айтаар билбей атасыздар, э? Көп иш, максат алдыга көп максат кое алганбыз. Анан баарын эле аракет кылып атабыз, күнү түнү уктамай жок. Бирок бардык нерсе келип капиталга тыкалып калат азыр. Акча маселесине. Анан акчанын баарын биз тойго көрөт салганбыз. Түшүнүктүү. Мынакей, көптөн күткөн сиздердин баягы күйөрмандарыңыздар балким ушул айдын аягында эң сонун концертке көрүп калышыбыз толук мүмкүн экен. Бул жакта болсо билдирүү келиптир. Азимхан кожаный куртканы ырдап берчи дептир. Көрүүчүлөрүбүздүн бири. Ушул ырыңызды чынында укпаптырбыз, Кеймус каналынын жалпы көрүүчүлөр үчүн. Ырдап берип койчу. Текстин кичине унутуп атам. Жашабызың го? 2 жыл болду чыкканына. Эчтеке болбойт, эсте унутуп калган жерлериң деп кетет.
Бир аздан кийин ырдайлы анда, Бул жакта болсо суроолор бар экен. Саламатсыздарбы? Силер үчүн жашоонун маңызы эмнеде? Ата-энеңердин ак сүтүн кантип актасам деп ойлойсуңар? Жашоодо силер үчүн эмне кымбат? Рахмат деп Айпери деген көрүүчүбүздөн келген экен. Жашоонун маңызы бул эң биринчиден Кудай Тааланын ыраазы кылуу. Бизди жараткан Кудайыбызга ыраазы кылып, ошо өкүмдөр менен жашап дегендей, анан адамзатка пайдалуу болуп, мисалы үчүн адамдар көп өзү үчүн жашайт. Өзүң үчүн эмес, эл үчүн, башкалар үчүн жашаган, ошолорго жардам берген, кызмат кылган, карлаш кылган, элим жерим деген адам болуштан да максат. Ошол. Экинчи суроо эмне? Кийинки суроосу болсо, азыр бул жактан менин эсимден чыгып кетти. Ата-энеңердин ак сүтүн кантип актасам деп ойлойсуңар дейт. Негизи ата-эненин ак сүтүн актап бүтө албайсың деген түшүнүк бар. Ата-энебиздин ак сүтүн канчалык аракет кылсак да актап бүтө албайбыз, бирок ошентсе дагы актап бүтө албайт экенмин деп туруп таштап койбойт. Жолдо таштап коймой жок. Сөзсүз түрдө ата-энени ыраазы кылыш керек. Ата-эненин ыраазычылыгы Кудайдын ыраазычылыгы жана айтып кеткенбиз. Ата-энең ыраазы болсо, ата-энеңдин алдында жакшы кызмат кылсаң, баардык ишиң да жүрөт, баардыгы ийгиликтүү да болот. Негизи эле баягы адамдар ойлойт ушул бийиктикке, ушул актактуулукка, ушул чоң ийгиликтерге өзүбүз жеттик депчи. Бирок биз өзүбүздүн кыйындыгыбыздан жеткен жокпуз. Бизге ата-энебиздин берген батасын айынан ушул ата-энебиздин балам, кылым, кызым ушундай болсо экен деп биз үчүн күйүп, ичинен дуба кылып жүрүп, ата кылып жүргөндүгүнүн айынан ушунчалык бийиктикке, даражага жетип атабыз да. Ошондуктан ата-энебиз бар, биздин баардык байлыгыбыз бар да. Ал эми сиздин оюңуз боюнча? Ата-энелерди сыйлаш керек да. Ата-эненин ак сүтүн акташ үчүн ата-энелерге чоңойгондо Алла Таалам айтып коет го. Ата-энең сени кантип мээримиң бөлөп өстүргөн болсо, сен да аларга ошондой ырайым кыл депчи. Сени кандай кылып кичинеден бери өстүрсө, чоңойгондон кийин мен Кудай буйрса аракет кылып атам, андан да жакшылап багып, буйрса чогуу бейишке кирели депчи. Ошол намаз окуш керек, негизи ата-энени акташ үчүн. Ким болосуң? Жакшы. Бул жакта болсо мындай билдирүү келген. Салам Азамат Азимхан, келин келгенский деген ырыңар аябай жакты. Силерге ийгилик. Тамашого кайра кайтып барасыздарбы? Экөөңүздөр тең деген экен. Эми мындай фестивалдарга оюнга чыкса барабыз. Калыстар тобу болуп кет деп чыкса барабыз. Калыстар тобу болуп кетти. Анан мындай сезонго кирип ойногонго азыр шарт жок, себеби убактыбыз башка жумуштар көп. Анан улуу тамашачылардын баары эле кетишкен ал жакта. Жалаң жаштар калды. Анан жаштардын арасында да ойнош неудобно. Ошо. Сиздечи? Конок катар барабыз. Бизде эле ошондой эле, бирок фестивалдарга чакырбай калды го бизде. Эмне үчүн? Биз команда көп деле катуу эме болгон жок да. Жигиттердей болуп мындай катуу чыккан жокпуз, бирок популярдуулукка ээ боло албай калдыңыздарбы демек? Жок, мындай болдук, Кудайга шүгүр билет, бирок анчалык катуу эмес да. Анткени биз деген 5 жыл ойногондо ичинде биз 9-класс, 8-класста баштаганбыз КВНди. Ошондо 11-ди бүткүчө 3 жыл ойноп, анан 4 жыл болот экен. Ошондо Азамат байкелер менен чогуу ойнодук да. Бул байкелер ойноп жүргөндө биз 8-класс болуп чогуу ойноп жүргөн бирлигадачы. Ошол үчүн биз кичине жаш болчу, азыр чоңойдук, азыр утабыз го. Азыр бирок келе албайбыз, анткени балдарыбыздын баары окуп атат. Түшүнүктүү. Мындай билдирүү келген экен. Салам Азамат, сен Таластын кызын албадыңбы? Канча калың алып бардың жана качан ата болосуң дейт. Таластын кыздары өзү кымбат деп коет. Бирок кайын журтума рахмат. Кайын журтум өзү күйөө баланы аябай сыйлашат экен Таласта. Таласка күйөө болгондуң, Манаска күйөө болгондуң дейт. Эң жакшы жерге барып күйөө болдум. Кайын журтума терең таазим этем. Анан калыңды болсо айтпай эле коеюн. Көп айтып алсам элдерде жүрөгү чыгып калсын. Таласта кыз албайбыз деп анан. Ала бергиле. Арзан экен деп койсуң. Арзан эмес, сүйлөшкөнгө жараша. Рафрешка алган азыр төлөп турат. Кредитти кой. Түшүнүктүү. Мындай билдирүү бар экен. Азимхан, сен атаңа окшосуңбу же апаңа? Чачың өзүңө жарашат экен, өзүнчө эле кудряшка дейт. Аягы 13 менен бүткөн абонент. Рахмат. Чачым клипте чоң болчу. Аягы канча менен бүткөн абонент? Аягы 13 менен бүткөн. Аягы. Аягы. Чач клипте чоңураак болчу да. 2 күн болуп чачым алдырып салгангачы. Атам чачын алгам да. Атамды тартып алганмы? Кебетем апам менен атам экөө окшош эле да. Мен да атам менен мамама да окшошмун, экөөнө тең окшош.
Бирок негизи көбүнчө рататуйду таткан да. Мультфильмдеги. Түшүнүктүү. Мына билдирүүм. Азимхан, кандайсың? Сен сүйлөшкөн кызың бар экени бизге маалым. Кантип таанышып калдың эле? Ушул туурасында айтып кетсең дейт. Мен сүйлөшкөн кызым жок, мен келинчегим бар. Мынакей. Бул мен келинчегимдин экөөбүз уже Штампы да кой. штампы. Үйлөнгөнүнө 1 жыл болуп калды, Кудай буюрса. Сүйлөшкөн кызым жок болчу. Ошол мүмкүн ошол келинчегим сүйлөшкөн кызым деп көрүп жүрчү да. Бабник эмес болчу. Үйлөнө элек деп ойлоп жүрүшкөн окшойт, Бул жерде мындай билдирүү, салам Азамат, туулган жериң жөнүндө кененирээк айтып берчи деген экен. Өзү 1988-жылы Нарын облусунда жарык дүйнөгө келгем. Келгенде эле докторлорго сону тамаша айтып берген. Тамаша. Анан негизи түйүм Нарындан, Кочкордо чоң адамдар турушат. Атам Нарындык, апам Кеминден, Кызыл Судан. Ошол анан кийинип кан тамган жерин баягы топурак алтын дейт. Өз жеримди сүйөм, жакшы көрөм. Бул кичи мекен, чоң мекеним, сөзсүз түрдө Кыргызстандын ар бир 7 областынын өзүнүн кичи мекенин кандай жакшы көрөм, ошондой жакшы көрөм да. Ошол Нарындан болом, Таластын үй баласы болом, Кыргыздын уулу болом. Эң сонун. Ал эми азыр болсо маекти бир аздан соң улантат экенбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо жарнамалык тыныгуу, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасынын бүгүнкү жылдыздуу коноктору шоумен Азамат Исмаилов жана Азимхан Рахатов деген жигиттер келген. Ал эми бул жерде болсо билдирүүлөр келген, аларды жаңыртып койсом. Келинчегиң сени тармагыбоздум менин деп эркелети, балалуу болдуң беле, рахмат дейт. Жибек деген көрүүчүбүздөн келген экен. Азамат, келинчегиңди түз эфирден эркелетсең сүйүнүп калсын дейт. Кыздын кырк чачылуу силер башта. Сиз жооп берип коюңуз. Келинчегим эркелетет, массаж жасап берет, чачыман кармап. Кээде чачынан кармап, казан жууп алайынчы дейт. Чачымды карап жактырып калган негизичи. Анан ички дүйнөмдү жактырган да. Балалуу боло элекмин, Кудай буюрса болом. Жакында. Ал эми жогоруда сизге дагы жакшы бир суроо келди эле. Ата болдуңуз беле деп. Кудай насип кылып, эркек кишинин жашоосунда эки чоң рызкыны берет дейт. Биринчи рызкы бул үйлөнгөндө өзүнүн түгөйүн деп калганда, экинчи рызкы балалуу болгон сайын келе берет экен да. Ошондуктан биринчи кубанычымды белегимде алгам. Бир жыл мурун жакында эле балалуу болдум, уулду. Келинчегим мага эркек төрөп берди. Азыр эки кубанычтын үстүндө жатам, жыргап. Ошол уулумдун аты Темирлан чоң атасы койду. Атама айттым да, сиз коюңуз, мен биринчи небереңиз десем, Темирланды койду. Азыр үйдө калган, тренировка болот. Түшүнүктүү. Ал эми эфирден сүйүктүүңүздү эркелетпейсизби, сүйүнүп калсын деген сунуш келди. Сүйүктүмдү эфирден эркелетейин десем, көз тип калышы мүмкүн. Үй барганда эле эркелетейин. Макул. Уулумдун дагы аталары, апалары көрүп аткан болсо, бул бала үй албайбы кичине деп. Ооба, сөзсүз түрдө. Ал эми кийинки суроосу мындай экен. Ази, экөөң футбол ойногон кызыгасыңарбы, спорттун кайсы түрүнө кызыгасыңар деген экен. Жакшы суроо экен. Негизи футбол ойночу эмесмин. Анан Азимхан өзү футболду аябай жакшы ойнойт экен. Анан Азамат беке футбол ойноп келүү деп өткөндө мындан бир топ убакыт мурун алып барган футболго. Ошондон бери футболго бир жумасын 2 жолдон ойноп кызыгып атат. Кечээ ойноп келдик, чын. 2 күн катарман өткөндө футбол ойноону үйрөтүп атат мага. Ойлоп койдум эмнеге мурун кызыккан эмесмин депчи. Анан футболисттерди көрсөттүр, анан Рональдо, Месси дегендерди көрсөтүп башып билсем. Анан футболго аябай кызыгып атам. Эми тренировканы баштайлы деп атабыз. Жакшы. Кийинки билдирүү мындай. Кээм саламатсыздарбы? Азамат байке, сиз кайын ата, кайненеңиздин алдында деле тамашалай бересизби, же уяласызбы дейт? Негизи уялам. Бирок ордорду менен учур момент келгенде тамашалап коебуз. Кайнене, кайнатамды дагы кубандырып турайын деп күлдүрүп дегенде. Анан башында аябай толкунданчымын, азыр алар дагы өзүнүн баласындай көрөт, мен дагы өзүмдүн атам, апам, экинчи атам, апам деп эле. Уже азыр эн эркин кенен кесир дегенде. Азыр бардыгы чоң бактылуу үй бүлөдө эле. Тартынмай жок. Бага өз орду менен албетте. Бирок жана учур келгенде тамашалап, аларды күлдүрүп турабыз.
Түшүнүктүү. Ал эми бардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте азыр кей фото рубрикасына кезек берекенбиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сүрөткө кантип түшөт, бул туурасында алдыңкы мүнөттөрдө маалымат алалы. Мына ушундай сүрөттөрдү көрүп алдык. Мына ушул рубрикадан кийин сөз түрдө мен өзүмдүн жакшы суроом бар. Деги эле сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүздөрбү? Учурлар болгондо эле түшүп коебуз негизичи. Азыр көп эле өзүлөрүнүн тартып эле сүрөткө киргизип берет го. Андайдан алыспыз. Кээ бир учурда эле фото отчет катары түшүп коебуз. Анан жандай шарт болгондо бир аз тамашалуу түшүп коебуз. Серьезно отуруп түшө албайбыз. Ошол жаңы сүрөттөр, азыркы сүрөттөр көрүп алып мен өзүм мындай баягы тамашада ойноп жүргөн, чет элге барган күндөрдү эстеп кеттим. Жакшы Каяктан алганыңызды билбей калдыңызбы? Билбей калдым. Интернет баракчадан алган ошо. Ооба, сизчи? Мен сүрөткө көп деле түшө бербейм негизи. Көп деле жактыра бербейм, бирок убагы болгондо Азамат байке айткандай эле тойлордон же болбосо сахнадан тартылган сүрөттөр көп эле да. Ойноп аткан кезде же күлүп жайнап же бир жерде басып бараткан случайный фотолор көп. Мында отуруп өзүмдүн монитеп көзгүнүн астында тарта албайм. Эмне экен тиги баягы экөөбүз көп байкадык да. Азыр бул мен биздин компанияда менеджер, жаш менеджер. Анан экөөбүз отуруп интернетке кирип атактууларды көрүп калабыз да, башка досторубуздун жанагы. Тиги өзүм күнүгө эле бир эки досубуз бар. Күнүгө эле сүрөттөр киргизип берет да. Эртеңден турдум, чай ичтим, жуундум. Анан мен качып баратам, машинеге отурдум, айдап баратам. Бирөө менен жолугушка келдик, көчөдөн бирөөнү көрдүк, тиги муну көрдүк. Ушу бүт болбой чыпай эле сүрөткө киргизип берет да. Бир четинен булар аягы катып пиар кылат экен да, реклама кылыпчы. Анан ойлоп койдук, биз деле көп сүрөткө такып түшпөйбүз да, анан эли кичине түшүп коелу дедик, биз деле эл катары. Ооба. Реклама керек экен деп койдук. Бул чыгармачыл адамдар үчүн социалдык тармактар өтө көп жардам берип аткан, менеджерлик кызмат аткарып аткан тармак десек дагы болот болуш керек э? Туура. Бирок мушкундун алдына көз монтуп түшпөйт жок да, Кудай сактасын. Алдыңкы күндөрдө сөз сүрөт, сиздер да түшөсүздөр деген ойдобуз. Бул жакта мындай билдирүү келген. Азаматка суроо берип кетейин, сиздин боюңуз канча жана жубайыңызга канча айта кетсеңиз дейт. Келинчегим бою узунураак менен. Анан кээ бир учурда байкап калам, тиги баягы такасы жок немелер кийип алат да. Мен айтам, така менен кийер кээде өзүмө жарашса жакшы. Кичине узун болуп калгам дейт, анан эчтик кылбайт, узун болсо. Ушундай эле парочкалар болот да, сонун. Наоборот, тескеринче мага жагат. Келинчем дагы өссө экен деп атам, ал жаш да. Дагы бою өссө экен деп атам. Менден 10 жаш күчү, билесиң да. Келечеги алдыда сымбаттык. Мен болсо, боюм болсо 1.64, же 1.65 болуш керек. Жубайыңыздыкы? Жубайымдыкы 1.70ке барат да. Кичине жетпейт. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо жакшы бир музыкалык чыгарманы көрөт экенбиз. Тартып айтканда бул Добурдун аткаруусунда болсун. Андан кийин көрүшөбүз.
kel, beyle oyno kel, çöpe oygo kel, mayramıngo kel, çığırtogo kel, beyle oyno kel, çöpe oygo kel, mayramıngo kel, gile toygo kel, çık jigitler kel, çık bigeçler kel, çık biçiler kel, bolsore kel, jange, baştaldı toy, la la lay, beyle oyno, la la lay, batpa oygo, la la lay, mayramıngo kel, gile toygo, la la lay, beyle oyno, la la lay, batpa oygo, la la lay, mayramıngo, 3, 2, 1, go. Bare, bilet, biri dağı kalbay. Bare, bilet, sen dağı alagay. Bare, bir geçte dan, bare, cigitler dan, bare, cenge ağan dağı, cengiler gacay. Bile erdan cay, gel kıymıldan cay, eve kayrandan, biz kıymılga gittik, anda kayran. Bile oyno, la la lay, batpa oygo, la la lay, mayramıngo gel, gele toygo, la la lay, bile oyno, la la lay, batpa oygo, la la lay, mayramıngo, 3, 2, 1, go. Gittik, anda kayran. Bile oyno, la la lay, batpa oygo, la la lay, mayramıngo gel, gele toygo, la la lay, bile oyno, la la lay, batpa oygo, la la lay, mayramıngo, 3, 2, 1, go. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы, мына ушинтип убакыттар өз соңуна келип жаткан учур, бир гана убакыт өз максатына жетип турат экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биздин убакыттарды кесип өтүп, мына ушинтип өздөрүнүн максатына жетишти окшойт убакыт. Ал эми сиздерден жакшы бир чыгарманы көрүүчүлөрүбүз абдан көп суранычты СМС билдирүүлөр менен кайсы чыгарманы аткарабыз? Бишкектин жолдору деп тамашалоолор деп чыкканбыз. Тамашалоолор болчу, ошондорду да берип коелу. Макул. Чемчик сайрап күн чыкты жакшы манайда, эртең менен жумушка шашылам кайра. Машинеге отурдум баары жайында, бирок көңүлүм түшүп калды жолго чыкканда. Бишкектин жолдору жыртык байпактай, Бишкектин жолдору угри баскандай, Бишкектин жолдору танка жүргөндөй, жана анын артынан бомба түшкөндөй. Бишкекте көптөгөн жолдор бар, түз жолдо көптөгөн жыртыктар. Улам ошолаңдарга түшө берсең, чарчайт экен ходовкалар. Тешик мешик, аңгыл дөңгүл, таштак маштак, жыртык мыртык. Улам эле ошолаңдарга түшө берсең, чарчайт экен ходовкалар. Бишкектин жолдору ушундай болсо, анда эмне болот региондордо оңдоп койгулачы суранабыз, качан жолдо баратып рахаттанабыз. Йо. Эй, сонун чыгарма. Мына ушундай тамашалуу ырлар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Жана келген конокторубузга азыр эркин микрофон. Рахмат, барыңыздарга чакырып койгоңуздарга рахмат. Кудай буюрса, көрөрмандарды, элибизди жашынакай дагы ушундай тамашалуу ырлар менен, клиптер менен, жакшы жаңылыктар менен кубандырганга аракет кылабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, экөөбүздө тынччылык болсун, элибиз үчүн, жерибиз үчүн кызмат кылган инсандар болобу. Жакында эле шайлоолор өтүп бүттү, 6 партия өттү. Эң негизгиси каларым ошол 6 партия сөздөрүнө турса жакшы болмок. Кыргыз элиме тынчтык, жакшылык каалайм жана ошондой эле ата энеме, алыста жүргөн апама,
жана ошондой эле келинчегиме, бардык жакын туугандарыма, айылдагыларга салам айтам. Эгерде ушул жылы партиялар сөзүнө турбай койсо, кийинки 5 жылдыкта экөөбүз өзүнчө партия ачып чыгабыз. Мени да кошо алыңыздарчы, ошого. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун коштошуу болду окшойт. Сиздерге чоң рахмат келип бергендигиңиздер үчүн, дагы да чыгармачылыктын бийик деңгээлине жетип, мыкты ырларды, мыкты тамашаларды жаратып, эли журтубузга кызмат кылып жүрөңүздөр дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студияда тамашоочулар шоумен Азамат Исмаилов жана ошондой эле Азимхан Рахатов болду. Ал эми алып баруучулук кызматы Айпир Адамкулова кызмат кылды. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугушалы, ар бир күндү аздык деп керемет жашоого умтулуп туралы.